Assalamu alaikum. Амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин спорт каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге кыргызстандык белгилүү мушкер, кыргыз барс Каймана ысымы менен таанылган Жакшылык Мырзабековдун кезекте күтүлүп жаткан ACA'дин Дубайда өтө турган турнириндеги атаандашы тууралуу айтып өтөбүз. Бул тууралуу алдыда кененирээк биздин канал менен калып туруңуздар. Банк жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. 77 килограмм салмак чембердигинде Ахмат абсолюттук чемпионатында кыргызстандык мушкер Жакшылык Мырзабек уулу 3-чү позицияга чейин көтөрүлүп, титулдук үчүн күрөшүүгө өтө жакындап турган мушкер. Кыргыз мушкери өзүнүн акыркы беттешин ушул жылдын жай айында өткөрүп, анда Черси Дудаев аттуу күчтүү делинген чеченстандык мушкерди 3-чү раундда утуп алган. Андан кийин ACA оюмунда 3-чү позицияга чейин көтөрүлдү. Эми кыргызстандык мушкер алдыда күтүлүп жаткан 23 октябрда өтө турган ACA'дин Дубай шаарында болуучу турниринде Висхам Магомедов аттуу дагы бир чеченстандык мушкер менен кескилет. Ахмат командасынын атынан чыгып жүргөн Висхам Магомедов өтө тажрыйбалуу мушкер. Ал жалпы өткөргөн 17 беттешинде 13 ирет жеңишке жеткен. Акыркы беттештерине кайрыла турган болсок, 5 беттешти катарынан жеңип алды. Соңку беттешинде ACA'деги күчтүү мушкерлердин бири Николай Алексахин менен кескелип, аны калыстардын эки тараптуу чечими менен утуп чыккан. Ал эми кыргыз мушкерине келе турган болсок, ал жалпы ACA оюмунда 7 беттеш өткөрүп, анда 6 жолу жеңишке жетсе, бир рет жеңилген. Экөө тең күрөшкө ыктаган күчтүү файтерлер. Андыктан бул эки мушкердин ортосундагы беттеш калыстардын акыркы чечимине чейин барат өңдөнөт. Анткени менен кыргызстандык мушкерде жеңишке жетүү болгон мүмкүнчүлүк көбүрөөк сезилет. Эмне болсо дагы Жакшылык Мырзабековдун Дубайда өтө турган бул турнирдеги беттешине ийгилик каалайбыз. Эгер деле жеңишке жете турган болсо, анда кыргызстандык мушкер кийинки жылдын башында ACA'дин 77 килограмм салмак чембердигиндеги титулдук беттешине чыгышы күтүлүүдө. Урматтуу мекендештер, биздин каналга жазылыңыздар. Кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды токтотпой айтып турууга аракетибизди жасайбыз.